Кысылган суу. Аңгеме. Авторы Топчугүл Шайдуллаева. 4-чү кабатта жашаган кемпирди таң атпай адатынча суунун шуулдагы ойготту. Көп кабаттуу үйдөгү ичегидей ички түтүктөрдөгү камалган суунун добушу кранды ача бергенде ушундай чыңырат дейсиң. Айрыкча түнкүсүн кемпирдин кулагын көзөп уйкусун бузат. Уйкусун деле бузбай, бул кысылган суунун добушу кээде кемпирге суу жаныбардын ыйындай сезилип, жүрөгүн булкуп жиберчү. Ошол бойдон кемпир кайра укта албайт. Күн сайын ушул. Бул жашы 90 чамалап калган аял ал күчтөн тайып, ооруп сыркаганы менен көзү куурч, кулагы сак эле. Жаш маалында түтүктөгү суунун ушуулдагы турсун, будильник саатынын кыйкырыгы да бул зайыпты оңой менен ойгото алчу эмес. Заводдо кире кечке тик туруп иштеген аялдын уйкусу каттуу эле. Бир күнү ичегидей болгон түтүккө такыр батпай кеттиби, суу аны тешип чыгып, жуунчу бөлмөнү каптады. Баятаан берки кулакты жеген шуулдак кыйла азайды. Ушунданбы кирбетте жаткан кемпирдин көзү уйкуга иленди. Бирок көп өтпөй анын кире бериш эшигинин коңгуроосу бир алаамат болгондой каттуу шыңгырады. Анан келген адам буга уда каалганы тарсылдатып уруп кирди. Кемпир ойгонуп, тапичкесин эптеп кийип, эшикке жеткенче сыртта турган аял кыйкыра баштаган эле. Эшик ачылары менен чачы төбөсүнө түйүлгөн сулуу жаш келин үйгө атып кирип, түп-түз жуунчу бөлмөгө өттү. Келин крандын бурагычтарын ары-бери олдоксон булкулдатып, сууну токтото албады. «Апа, бул эмне кылганыңыз? Ваннаңыздан суу агып атса, уктап атасыз. Сантехникке дароо чалыш керек да. Биздин үйгө өтүп кетти. Ремонтту өлтүрдүңөр. Чыгымдын баарын төлөйсүз, уктуңузбу? Эл кылган ремонтко биз да эптеп жеттик эле. Кудай-ай, эми эримей эмне дейм?» Кемпирди карап чаңырып алган келин колундагы телефон менен кимгедир бирөөлөргө улам чалып чакырып, жаны жай таппай ары-бери баса берди. Баятаан үнсөзсүз буй салган келинди тиктеп турган кемпир таягына сүйөнгөнтейде ага жакын келип, жүзүнө токтоо үңүлдү. «Ушулда көйгөйбү кызым? Өзүңдү мынча кыйнап атасың. Суу эмне? Акса агыптыр. Акпай жүргөн суубу? Анын үстүнө түтүктөрүм да мага окшо эскирди, жукарды. Суунун басымына чыдабай жарылды го. Жаныбар суудан күчтүү нерсе барбы?» Колундагы телефонунан кимдир бирөөнү шашыла издеп аткан келин кемпир тарапка карап да койгон жок. Кемпир тапичкесин сүйрөй басып, кербетине барып отурду. «Ай кызым, биякка бир карачы. Мен бүгүн эрте келчү өлүм ташбиши менен отурам. Билсең, накта көйгөй деген ушул болот. Жан берерде жалгыз башым кантет деп корком. Караңгы көрдөн корком. Жараткандын сурагынан корком. Сен болсо кызым, кайдагы бир ремонтты айтасың?» Чачы куудай ак, өзү арык, бырыш баскан жүзү кайдыгер кемпир ушул турушунда бүтүндөй ааламды суу каптап кетсе да, ага баары бирдей сезилди келинге. Кантсе да бул сөзгө Баятаан кыйсыпыр болуп аткан жаш келин кыйла сесине түштү. Кошуна кемпирдин мынчалык картаң экенин билген эмес. Дагы мунун айткан сөздөрүн кара, жүрөктү түшүрүп. Эми бул кошунасынан бузулган ремонтунун чыгымын өндүрүп алары таптакыр күмөн. Бул турушунда төрөйт дейсиңби? Келин кайрадан ар кайсы жакка телефон чалып кирди. «Мен кызым өзүм да ушул түтүктөгү суудай кысылып, жарылайын деп отурам». Терезеге муңайым көз таштап алган кемпир кайрадан келинди карап сөзүн улады. «Кээде булгуп кеткенде терезеден секирип эле өлүп алгым келет». Кемпирдин добушу каргылданып, пас чыкты. Келин телефон менен сүйлөшүп аткан. Анын акыркы сөздөрүн укпады. Анан эле аткан бойдон үйдөн чыгып, чымын куюн тепкичтен ылдый түшүп кетти. Бир аздан соң кемпирдин тешилген түтүгүнөн сызылып аткан суу токтоду. Жертөлөөдөн бул үйгө келчү сууну жаап коюшкан эле. Кемпир ишер суусуз калды.
Ал өзүнүн санаа ташбишинин алдында ага суусуз калган эмне экен? Кейбейм, чыдаймын деди. Кейбеген менен суусуз калган кемпирдин көңүлү тез эле бир башкача жаман чөктү. Кимдир бирөө кулагына ичер сууң төгөндү деп улам кайталап аткандай, же кемпирге ошондой угулгансып, ошондой туюлгансып, дарман алы куруу берди. Аны суу гана кармап, суу ага ээн үйдө шерик болуп, дем күч берип жүргөнүн, сууга алаксып, ар бири кыймылдап, күн кечирип жүргөнүн кемпир эми билди. Чайнегинде калган биртике суусун ууртап коюп, небересин зарыга күттү. Ал телефондон 1-2 күндө барып, түтүгүңдү оңдоймун деген. Чайниктеги суу 2 күнгө араң жетти. Небереси келбеди. Аны бүгүн келет деп ойлогон. Акыркы тамчы менен оозун суулаган кемпир тили чапташып, тамагы кургап, көптө кыйналып атып уктап кетти. Түшүнө айылды тең жарып аккан чоң дайра кирди. Ал көп жылдардан бери мындай таштан ташка секирип, эркелеп, ойноп аккан сууну көрө элек болчу. Анын салган шоокуму да бир башкача, кудум ырдап аткандай, кемпирди бешикте итерметип, түз эле өзүнө жетеледи. Кемпир баскан бойдон дайра ичине кирип кетти. Бул маалда таң сүрүлүп, түтүктөрдө кысылган суулар адатынча ышкыра добуш чыгара баштаган эле. Бирок бүгүн бул шуулдак кемпирди ойгото албады. Эртең менен анын эшигинин коңгуроосун бирөө басты. Көпкө басты. Анан такылдатты. Бул мен, кошунаңызмын, деп кыйкырып да көрдү. Эч ким ачпады. Эшик сыртында бир чака толуу суу көтөрүп, ылдыйкы кошуна келип турду. Жалгыз бой кемпирдин суусуз калганын келин кечинде 2 күндөн кийин гана эстеген эле. Үйүнүн тамчы өткөн жерлерин оңдотом деп жүрүп, анын колу да, ою да бошогон эмес.